Урматтуу ишкерлер, сиздерге өтө сонун бир сунуш бар. Караңыздар. Жалпы 9 сотук жер аянтында жайгашкан мына ушул соода маркети жеңил конструкция менен тургузулган 700 метр квадрат аянтты чапчыйт. Ушул соода маркети шашылыш түрдө реалдуу жана арзан скупка баа менен сатылат. Эң негизгиси чоң трассанын боюнда түнү-күнү кыймыл аракет токтобойт бул жерден. Аябай ходовой местада Сокулуктун центринде жайгашкан. Так дареги Фрунзе көчөсү 178 А дарегине келесиздер. Мына ушул 9 сотук жер аянтында жайгашкан, жеңил конструкция менен бийик болуп тургузулган, жылууланган, даяр булак номер 1 деген маркет шашылыш түрдө 275 000 доллар кеми бар деп сатууга коюлду. Так дарегин түшүндүрүп коебуз. Сокулуктун центри, андан бери өтөсүздөр. Калинин көчөсүнүн светофору, кесилиштен андан да бир аз өткөнүңүздөр деле Ровудан кийин больница, бул оң тарапта айыл өкмөт, сот, анан бул жагы Кумара чайканасы жайгашкан, андан ары Т-вышканын жанында центральный мечит, түз бар церковь тарапка барасыздар. Анан мына бул сол тарапта 100 метрде бул жакта воскресный базар жайгашкан. Мына ушул ориентирде, жолдун боюнда, чоң трассанын боюнда, ушул жеңил конструкциясы менен ремонттору бир 80%, 90% бүткөн жаңы супермаркет сатылат. Узунунан ушу 28-27,5 метрдин тегерегинде чыгат. Ал эми турасынан болсо, ушул курулуштун турасынан 25 метрдин тегерегинде. Жалпы жер аянты негизи 9 сотукту камтыйт. Ушундай кызыл китептүү, бүт бардык юридикалык документтери так, трехфазка электр энергиясы бар. Анан дагы бул жерге ушул коммерциялык уруксат кагаздардын бүт бардыгы алынган. Эгер алам десеңиздер эс менен чалып сүйлөшөсүздөр. Мына алды тарабы, мына ал жагы тротуар, теп-тегиз, унаа токтотуучу жай, парковкасы дагы бир аз каралыптыр. Анан дагы башка жагын өздөштүрүп алам десеңиздер, аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Бул тарабынан границага чейин 1,5 метр, ал эми чыгыш тарабынан дагы границага чейин 1,5 метр аралык калган. Алды тарабы бүт бардыгы стеклянный, панорамный. Мына булак номер 1де бүт оформлениялары жасалган, табло рекламалары коюлган, сенсорный баягы раздвижной эшиктери бүт бардыгы орнотулган, суу түтүкчөлөрү коюлган. Кыскасын айтканда, маркетке курулушка кандай шарт керек болсо, ошонун бардыгы жасалган. Кааласаңыздар алып 3кө, 4кө бөлүп дагы иштетсеңиздер болот. Чайкана, магазин, дүкөн, жанагы үй тиричилик буюмдарын сатканга аны өзүңүздөр мындай байкаштырып көрөсүздөр. Мүмкүн аптека ачып койгонго дагы шарты бар. Кыскасы, кайсы жумуш, кайсы соода, кайсы ишкерди колуңуздардан келсе жасай бересиздер. Кана келиңиздер. Мына киргенде асты теп-тегиз болгон стяжка. Стяжка теп-тегиз болгон. Стеналары, потолоктору бүт бардыгы пена чачылган. Мындайча айтканда, жайында салкын, кышында жылуу. Вентиляционный системалары орнотулган, жарыктандыруулар кирген, үстүңкү ригилдери бүт бардыгы темир профилдери менен жасалган. Мына ал кичи лампалардан бери бүт бардыгыны орнотуп койгон. Ушундай. Ана мына ортодо полкалары тизмек кылып жасап коюптур негизи керектүү полкаларды. Мунун баасын өзү эс менен сүйлөшөсүздөр. Жалпы баасыны 275 000 доллар скупка баа шашылыш сатылат деп сиздерге коюп жатат. Анан бул тарабында ушул склад бөлмөлөрү бар, экинчи кабаты бар, кыскасы 2 кабаттуу бул жагы. Жалпысынан эсептегенде таза 700 метр квадрат аянтты камтыйт. Ошондо баасыны чын-чынына келгенде аябай арзан айтып атат да. Анткени Сокулуктун центринде, чоң трассанын боюнда, биринчи линиядан мындайча айтканда кээ-бирөөлөр бар эми. Чындыгында ошол баага стоит, не стоит деген нерсени эми аны эл өзү анализдеп, эл өзү таразалап алат. Башка жактардан көрсөңүздөр, мисалы метр квадратына 1000 доллардан, 700 доллардан, 800 доллардан, 600 доллардан сураган кээ-бир помещениялар бар да, коммерциялык жайлар. Мына бул коммерциялык имарат бүт бардык шарты менен эң негизгиси скупка баа. Өзүнүн турган акчасынан деле мындай минуска сатып атат да. Неге дегенде, шашылыш түрдө срочно баягы кызыл түт деп маркет этип калат го, акча керек экен. Түшүнүңүздөр, маанисине. Дальше келиңиздер. Мына бул жагынан көрсөтөйүн. Мына бул тарабы. Бул жагына тети кире бериш эшиги бар. Өзүнүн көрдүңүздөр, күнчыгыш тарабында кире бериш эшиги, андан бери мына бул жагы навес, астында полкалары коюлган. Эми бул жагы кандай десем, баягы мүмкүн фрукт овощи саткан жердир, мүмкүн жанагындай выпечка саткан жердир. Аны өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Анан мына бул жагында мына кабинети бар. Көрдүңүздөр, кабинети бар. Эми компьютер, башка нерселерин, чакан нерселерин бүт бардыгы ушул жакта жайгашкан.
Ана мүмкүн жана телефон, аксессуар, наушник, зарядник, башка нерселерди дагы сатканга уюштуруп кое бересиздер. Кыскасы бүт нерсенин бардыгын киргизиш керек да. Ассортиментти тыгыш керек, ошондо иш кетет. Так, келиңиздер, мына бул жакта электросчетчиктери бүт бардык электрощиттери жайгашкан. Киргенде бул жакта ушул оң тарап, сол тарап 2-3 бөлмөсү бар. Мына бул тарабы биринчи кабинасы. Аны дагы калагандай иштетесиздер. Ортоңку кабина, сол тарабында дагы бир кабина, андан ары душ, санузел, раковина бүт бардыгы жайгашкан. Анан сырткы ажатканалары дагы бар, анан өзүнүн дагы мындай кошумча офистери бар. Так, жүрүңүздөр. Мына шашпай, тарс эркекче бардыгын каканес көрсөтүп атабыз. Киргенде мына бул жагы эми склад бөлмөсү. Көрдүңүздөр, полкалары бүт бардыгын тизип койгон, жарыктандыруу кирген, асты тептеги стяжка, аласыздар, иштетесиздер. Так, андан ары мына экинчи эшиги жана складдын аркы башынан чыккан экинчи эшик, видео байкоо бүт бардыгы орнотулган кыскасы. Ушул помещение $275,000 кеми бар деп сатууга коюп атат да. Бул тарабынан артында дагы бош орун бар, аны дагы азыр көрсөтүп берем, ага чейин. Мына бул сырт тарабын көрсөтүп коеюн, экинчи кабатын. Мына экинчи кабатын көрсөңүздөр, экинчи кабаты дагы мынандай караңыздар, сплошной болуп туруп, мүмкүн склад катарында иштеткендир буга чейин. Эси өзү бир аз содан эми баштаган экен, эми ремонтторун бүтүп. Бирок баягы шартка байланыштуу пландар өзгөрүп кетиптир дагы, сразу сатууга коюш керек болуп атат. Бүгүн эртеңден калбай сатыш керек, срочно тартып атабыз. Экинчи кабаттын полкалары бүт бардыгы жасалган. Анан кафе кылып иштетем дегендер болсо, дагы башка багытта иштетем дегендер болсо, аны өзүңүздөр байкап карап көрөсүздөр да. Аянты кенен 3-4 багытта иштетсе болот экен. Мисалы, мына ортоңку стойкадан берки тарабын бөлсөңүздөр, өзүнчө бир жанагы 230-240 квадраттын тегерегинде чыгып калат экен бул жагычы. Мүмкүн 220 квадрат. Эми көз менен эле чамалап урдуруп атабыз да азырчы. Анан мына ортоңку эки стойканын ортосундагы өзүнчө иштетсеңиздер болот экен. Андан аркы жагын өзүнчө иштетсеңиздер болот экен. Ар биринин өзүнүн эшиги бар. Анан кааласаңыздар ушул жалпы эле бир маркет кылып иштетип койгонго дагы шарт мүмкүнчүлүк бар да. Анткени Сокулуктун центринде, чоң трассанын боюнда бүт бардыгы жакын. Артында мынакей интервал аралыктары бүт бардыгы калтырылган, бышыккычтан тургузулган арт тарабы. Анан бул жагында мына оң тарабында сырткы ажатканасы, анан кошумча мынандай бош орун бар. Сырттан дагы бул жакта чакан өзүнчө дагы бир ажаткана кылып койсо болот экен. 1,5 1 размеринде. Анан бул жака экинчи кабатка чыксаңыздар, чисто шефтин, чисто бостун, только блокнот менен шытыр наличка эсептеше турган жери. Мына. Бул жагы дагы кенен болгон бөлмө. Компьютерди коюп, видео көзөмөлдү коюп, анан баягы бухгалтерия сейфтерди коюп, ушул жерди кыскасы өзүңүздөр иштетсеңиздер болот. Анткени терезесинен бүт бардык ички аянты көрүнөт да, көзөмөлдөгөнгө. Иштетиңиздер эми алып. Сокулуктун центринде жалпы 9 сотук жер аянтында жайгашкан ушул 700 метр квадраттык курулуш, даяр бизнес помещение, коммерциялык имарат сатууга коюлду. Документтери кызыл китеп, коммерциялык уруксат кагаздары бүт бардыгы бар. Жеке менчик. Анан калганын өзүңүздөр ээси менен көрүп, документтерин текшерип, такташып, баалашып чечип аласыздар. Баасыны реалдуу $275,000, кем болсо $1000-2000 түшүп берем дейт. Эркекче эле. Баягы $500,000 кеми бар, $700,000 кеми бар деп эки кол тең мындай тыккан жери жок да. Келдик, көрдүк, тарс бүт бардык шартын көрдүк, документтерин сурадык. Анан баасын айтыңыз дегенде эле тарс эле баасыны чечиштик. Кыскасы, өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Баасын ушу бере турган жериңизди айтыңыз. Ушунчага келсе бересизби, бербейсизби? Колду алышып, бараканы тартып туруп эле анан бере турган жериңизде $1000, $2000 кошуп айтыңыз. Анан кимге насип кылган болсо өзү басып келет, өзү көрөт, өзү пландайт, өзү элестетет ушул жерди иштеткенini, гүлдүрөткөнүнү, дүркүрөткөнүнү, анан ошого карап мындай баалашып, келишип бирөөгө баягы аларман дагы ыраазы, сатарман дагы ыраазы боло турган ортодо бир мунасаба келишиңиздер деп эле. Баасын ушул $275,000 кеми бар деп Сокулуктун центрине, чоң трассанын боюнан, бильярд клуб Свояк дегендин маңдайынан ушул коммерциялык жайды сатууга коюп койдук. Булак номер 1. Буйруса бизнесте дагы номер 1 болсун.